Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Белгилүү жазуучу Топчугүл Шейдуллаеванын «Өрүк гүлдөгөндө» эссеси. Жаз алды айылыма кокус жол алдым. Өрүкзардын гүл коронуп турганын көргүм келди. Сагынып калыпмын. Анын үстүнө эртең менен классташ курбум телефон чалып дегдетип койду. Тез кел ортак, сөзсүз кел. Быйыл өрүктөр укмуш гүлдөдү. Көрбөсөң арманда каласың, чын айтам. Көп жылдан бери мындай гүл ачкан эмес. Жытын айт, жытын бах. Сен келсең классташтар өрүк эненин түбүнө чогулабыз. Илгеркидей болуп эсиңдеби? Өрүк эне барбы, дегеле тирүүбү? Ооба, тирүү, бирок келип көрүп кал. Быйыл күздө аны кесебиз деп атышат. Бизде көмүр кымбат, бечара картаң өрүктөр четинен отунга кыйылып кетип жатат. Өрүк зар мурдагыдай эмес, ортак. Келгенде көрөсүң, таң атпай чалган курбума барам деп коюп, өзүм кыйсыпыр түшүп камына баштадым. Өрүк бак мен жеткенче гүлүн төгүп салчудай ашыктым. Самолет Баткенге 2 күндөн кийин гана учат экен. Аны күткүм келбеди. Кечке жуук таксиге отурдум. Төө ашууга жетип калганда классташ курбум дагы телефон чалды. Алло, ортак, келатасыңбы? Ооба, жолдомун. Кыздар бүгүн сени келет деп өрүккө селкинчек байладык. Ай, сонунго, керемет. Ай, Зулай, токтосоң, бул 60 шашкан аялдар кантип өрүккө чыгып, жип байлап жүрөсүңөр? Ортак, коркпо, уулдарыбызды чакырып байлаттык. Биз өзүбүз кайдан? Өрүктөй болуп карып калганыбыз качан? Таң эртеден бери мага шаңкылдап сүйлөп аткан курбумдун доошу пасайып, мага бир жери катуу ооруп онтоп жибергендей да туюлду. Зулайка, ден соолук жакшыбы? Жакшы, ортак, жакшы. Басып жүрөбүз, ушуга шүгүр. Курбум экөөбүздүн сөзүбүз кызыганда байланыш үзүлүп калды. Эстеп көрсөм, менин классташ курбуларым Зулай айткандай чын эле өрүккө окшош экен. Өрүк болсо көп жагынан менин курбуларыма окшош экен. Ишенчек, чыдамкай, карапайым, ананда өжөр. Өрүк мөмөлүү дарактардын ичинен биринчи болуп гүлдөйт. Эрте баардагы күндүн алгачкы ысык нурларына эле ишенип, бүчүрлөрү кызарып көп, бир паста гүлдөп алат. Бүгүндүн ачуу ысыгы көбүнчө алдамчы болорун бул ак көңүл өрүк билбейт. Өрүктүн мындай ишенчээктиги багбандарды түйшүккө кыйла эле салып коет. Алар эзелим өрүк гүлүнө суктанып карабайт, ырым кылышат, ичинен гана көз тийбесин деп коюп, 2 көз асманда. Күнгө күйгөн оң колун капкара пешенесине такап алып, утуру асманды карай беришет. Кокус көк асманда бир жуулуктун учундай булутту көрүп калышса, ошонун кыймылын көз табыта улам тиктеп эси кетишет. Кээде мындай булуттар багбандардын көз отуна эрип кеткендей, же аларды аягандай кайдадыр житип, акырын көздөн кайын болот. Кээде көбөйүп отуруп, чоң кара булуттарга айланып, жамгыр төгүп жиберет. А кээде жамгыр карга айланат. Кадимки кыштагы ак кар жаайт. Мындайда багбандарда тыным жок. Уйку көрбөйт. Өрүк зарын аралап, от түтөтүп, түт коюп. Баары бир кардыгын кылат. Түткө эригени менен ошондо дагы өрүктүн теңин алып кетет. Кээ бир учурларда аяз катуу түшүп, өрүктү тегиз үшүк уруп, өрүк зар бир даана мөмө байлабай кысыр калат. Ошондо дагы сабырдуу багбандар, бул да Кудайдын амири, жаратканыма зарым барго, зорум жок дешип, наалып, накшыбай келээрки жылдын түшүмүн күтүп отуруп калышат. Анан калса өрүк гүлдөгөн маалдагы күндүн табы, жамгыр чакырган бөтөнчө бир ысык дейсиз, энелер бой тартып аткан тести эр кыздарын өрүк гүлүнүн аптабынан корой берет эле. Эшикке көп чыкпа, бетиң күнгө күйүп калат. Анан сага чоңойгонуңда бети кара экен деп жуучу келбей коет деп. Энелеринин бул сөзү оюн кара кыздарды коркута албайт эле. Өрүк зар аппак нурга бөлөнүп жыпар жытын чачкан маалда биз баг ичиндеги эң чоң өрүк, эне өрүктүн түбүнө күн сайын барып ойной берчүбүз. Анын шактары жоон, бутактары барбайып турчу. Ушунданбы көлөкөсү жайык калың эле. Биз анын шагына узун аркандан селкинчектилип, кирейли кечке кезектеше тебе берчүбүз. Селкинчекти булкунта күүлөп тепкен сайын өрүк гүлүнүн араң турган үлбүрөк желекчелери башыбызга аппак кардай жаап, чачыбыз гүл жамынып калат эле.
Бизге баарынан ушул кызык, кимдин башына канча гүл күйүлүп түшкөнү, селкинчекти ким катуу алыска тебе алса, ошончолук гүл көп жаайт эле. Ошондогу чачы башыбыз гүл короноп, өзүбүздө өрүктөй гүлдөп алган кыздарыбыздын көбү эченирээт селкинчектен кулап, тизебиз кырылган. Ага деле карабай ойной берчүбүз, оюндан карызыбыз бардай. Кызын жоготкон энелер түз эле ушул өрүктүн түбүнө келишчү. Кээ бирибиздин энебиздин колунда чыбык болор эле. Бас үйгө, ушинтип жоголо берсең, биротоло сени өрүккө кыз кылып берем. Жүрө бер, маймылдай болуп шактан шакка секирип. Энеси ушинтип урушуп, буттарына чыбык менен урмуш болуп, жетелеп кеткен кыз эртеси дагы келе берчү эптеп энесин көндүрүп. Ушунданбы өрүк гүлү маалында энесин угуп, үйдө отурбаган мага окшогон кыздардын баарынын беттери капкара эле. Энелерибиз бекеринен бизди коруп, кабатыр болгон эмес экен. Ошол тил албас оюнкарак кыздардын өрүк гүлүнүн аптабына какталып күйүп калган кара тор өңдөрүбүз бир өмүр агарбадыбы? Бирок энелерибиз коркуткандай эмес, кара тору кыздарга жуучулар көп эле келди. Анан калса биз жакшы көргөн эне өрүктүн мөмөсү дагы башкалардан эрте быша турган. Биз аны түйгөндөн тартып эле тузга тийгизип жей берчүбүз. Анын коросу дагы кычкыл болгону менен ширелүү эле, даамы азыр дагы ооздо турат. Өрүктөр түйүп мөмөсү чоңое баштаган сайын бактын кароочусу Ысман абанын дагы иши көбөйөт эле. Ал чоң бактын ал учунан бул учуна жеткенче биз өрүк энебиздин мөмөсүн тойгончо жеп алганга үлгүрчүбүз. Оюм ушул жерге келгенде эсиме бир окуя түштү. Ысман абанын өрүк бакты коргоо үчүн ойлоп тапкан айла амалы да кызык эле. Бир күнү айылды абдан эле коркунучтуу, таң калыштуу сөз аралады. Чоң бакта жүндүү жапайы киши пайда болуптур. Жолунан чыккандын ким экенине карабай тиштеп алат экен. Ысман кароолчу аз жерден калыптыр. Жаш балдарды болсо тирүүлөй эле жутуп коет дешти. Бүттү. Бакка карай чуркаган бала чаканын буту кан буугандай тыйылды. Биз дагы өрүк энебиздин түбүнө барып ойногонду токтоттук. Бакты мөмөсү жыйылып бүткөндөн кийин жүндүү киши тууралуу сөз унутулду. Бирок кийинки жылы бышыкчылык жакындаган маалда бул жомок дагы күчөтүлүп айтылды. Жүндүү киши быйыл бакка өзүнүн дагы бир топ шериктерин кушала келиптир. Ошол болду. Бу колхоздун өрүк зары бир топ жылга чейин корукчусун кыйнабай, түшүмүн коромжу кылбай берип жүрдү. Айылдын элинин карапайымдыгын карасаңыз, жүндүү киши тууралуу сөзгө айрым чоң адамдар дагы ишенип алышкан эле. Арасында ким билет, бул бактын ээсидир дегендери да чыккан. Анан калса бакты коруу кароолчунун гана жумуш эмес эле. Ага жапырт эл дагы көз салышчу. Алар мөмөлүү бакка бейпилдик, тазалык керек дешет. Бу чөлкөмдө тигил бакта арак ичип мушташыптыр дегендей сөз угулбасын. Өрүк зар ичинде эч кандай жаман ишке барганга болбойт. Кылмыш кылгың келсе, ээн сайга барып кыл дешет багбандар. Жаман ой менен бакка баспа, бактын берекесин кетиресиң дешет. Өрүк түбүнө даарат ушатпагыла. Өрүк көлөкөсүндө отуруп ушак сүйлөбөгүлө. Урушпагыла деген тартип көкүрөккө бекем орногон. Азыр эми ошол жапырт эл жакшы көрүп, аздектеп багып караган бак бүгүн жаштарды да, бала чаканы да кызыктырбай калганын уктум. Былтыр айылдан келген тууганым айтат, азыр өрүк бакка мурункудай силерге окшоп ичине кирип ойногусу келгендер, мөмөсүн уурдап жейим деп куштар болгондор деле жок. Айылдын жаштарынын ою эле алыска барып иштеп, көп пул табуу болуп калган. Жыл сайын күн жылып өрүк гүлдөгөндө кыздар, жигиттер чет жактарга топурап жол алышат экен. Кеткендери көп, кайтып келгендери аз. Эл азыр бакыт эмес, өз балдарын четке кетүүдөн корой албай калды деп анын кейигенин эстедим. Таң үрүл-бүрүл атканда биз түшкөн машина өнөр жайлуу чакан шаарчаларды аралап өттү. Жол боюндагы өңдөрү өчкөн, бетиндеги жазууларынын дагы убактысы эбак өтүп кеткен, керексиз алып салган киши жок, жөн эле илинип турган жарнамалык баннерлерди көрүп, өрүк зарлыктарым дагы эске түштү. Ай ушул баннерлер өрүк зарда болсочу, минтип өңөчүп жол боюнда жылдап турбайт эле. Үн чыгара сүйлөп жиберип, жанымдагы сапарлаш келинди дагы ойготуп алдым. Ал көзүн ачып мага бир карап алып, кайра оң жагына күйөөсү отурган тарапка ыктап уйкусун уланта берди. Баткенде мындай буюм өтө таңсык,
Шайлоо бүтүп бүтпөй жатып, үгүт баннерлери бул өрөөндө жер жуткандай заматта жок болуп кеткенин өз көзүм менен көргөм. Көрсө аларды өрүк зарлыктар күн мурунтан эле ээлеп бөлүп алышат экен. Көчөдөгүсүн мен алам, имараттын ичиндегисин сен аласың. Же тиги талапкерге мен иштедим, аныкын мен алам. Сен өзүңө караштуусунукун ал деп. Бөлүшө албаганы талашып, чырчыгып, мушташып да кетишчү. Баннер кайсы жерде илинип турса дагы жулуп кетишет. Бийиктеби, тоодобу, таштабы, баары бир колдору жетет. Өрүк зарлыктарым бул жоругуна уялып да коюшпайт. Көрсө баннер өрүк жайып кургатканга аябай ыңгайлуу, бышык буюм экен. Бизге мындай буюм канча болсо да аз дешет. Өрүк тегиз бышып бергенде көрө бересиз. Ал сизди күтүп турбайт, жамгырдай төгүлөт дагы, ана береке. Жайып кургатканга эч нерсе таппай каласың. Көз чачыраганда колуна эмне тийсе колдоно беришет. Бири жалбызга, бири чийге, бири таарга, бири тактайга, ташка, чөпкө жая салып өрүктү кургатууга киришет. Баннерде болсо жазуулары, сүрөттөрү бар жагын жерге каратып, тескери аппак тарабына өрүктү тегиздей төгүшөт. Ушундай өрүк мөмөсүн кургатууга келгенде өрүк зарлыктар бар болгон өнөрүн, күчүн сарптап, бир тогологун жерде калтырбай, жанын үрөп иштешет. Мурсан жаледен баргек, курмайыдан сыкма, кантектен аштек, касекини тоголок. Бул өрүктү сортуна жараша кургатуунун алтын эрежеси. Муну өрүк зарлыктардан башкалар эзелим укпагандыр. Масанжали өтө таттуу жана жумшак өрүк. Бу сорттогу мөмөнү ортосунан эки жакка ачып, ичинен данектүү сөөгүн сууруп алып, эки жакка ачылган бойдон кургатышат. Мунусун баргек дешет. Тиштегенде кытырап, ирис конфеттиндей болуп, оозго киргенде заматта эрип кетет. Курмайы мөмөсү чоң, эти калың, бир аз кычкылыраак өрүктүн сорту. Аны экиге ажыратпай туруп эле ичиндеги сөөгүн сыгып алып жайышат. Ошон үчүн сыкма аталат. Сыкма шашпай чайнап жей турган өрүк. Элешимдүү, жегенде ооз толот. Кантек болсо абдан таттуу, бирок кургаганда катуу болуп калчу майда эрек өрүк. Бул мөмөнү экиге толук ажыратпай туруп ачып, ичиндеги сөөгүн алып, данегин чагып, данекти ачылган мөмөнүн ичине салып, аны кайра бириктирип кургатышат. Бул аштек деп аталат. Мунун базар баасы баарынан кымбат. Өзү да абдан жештүү, данегин кошо чайнайсың. Бул өрүк какка өтө бөлөкчө жагымдуу даам берет. Касеки сорту төмөн өрүк. Ошон үчүн аны тоголок бойдон эле кургатып алышат. Бул алтын эрежени сактап, өрүк кургаткандар күзүндө кагын каалаган баасында пулдап алышат. Бешимченде кичи мекенимдин аймагына кирип келдик. Ал мени көз уялткан аппак нурлуу өрүк зарлары менен тосуп алды. Ушул гүлдөгөн бак ичинде кере-кере дем алып бир саат отурчу. Өрүк гүлүнүн жыты сенин тулку боюңду аралап, аруулап, бир паста тазалап коет. Көңүл кушуң асманга учат. Өрүк зардан аппак гүлдөй тазарып чыгасың. Бак ичинде керели кечке күймөнүп, арык тазалап жүргөн багбандар өздөрүнүн ушул бактысын туяар бекен, ким билет. Мына, машинеде баратып, мен бак ичинен азыр да оң алаканын пешенесине такап, булуттар тарап кетти бекен деген санаа менен анда-санда асманды бир тиктеп койгон багбандарды көрдүм. Баары илгеркидей, биз бала кездегидей. Бир гана жыты аңкыган нурлуу бак ээн, илгеркидей топурап ойногон бала чака көрүнбөйт. Анан да Зулай ортагым айткандай, чоң өрүктөр азайып, бак союлуп калган. Өрүкзардын мурунку дүпүйгөн күн көрүнгүс, ай көрүнгүс сөлөкөтү кыйла кайта түшүптүр. Анан эмне кылсын, башына кымбатчылык, жокчулук мүшкүлө түшкөндө багбандар кайра эле өрүгүнө таянды. Өрүгүмдүн бар экенине да шүгүр деди. Назары ток өрүкзарлыктарым. Кийинки жылдары көмүр саткан кызыл кулактар бул бактуу, шактуу айылдарга келбей да калышыптыр. Келгендемде эч ким сатып албайт, баасын сурайт да кетип калышат. Алайын десе пулу жок, ишенгени өрүк багы. Ананда бечаралар чоң машинеде үйүлүп турган көмүрдөн көз өтүп турса да сыр бербей, биздин өрүк отунун табы сүрүктүнүн көмүрүндөй эле деп мурдун көтөрө мактанып коюшат экен. Өрүгүңөрдү жага бергиле отун кылып, 10 жылдан кийин айылыңарда бир түп өрүк калбай калат. Көмүр саткандарда айтылган сөздү жоопсуз калтырышпайт. Биздин өрүктөр түгөнбөйт,
Жаз сайын жаңы көчөттөрдү отургузуп көбөйтө беребиз. 5-10 жылда жетилип мөмө байлайт. А силердин көмүрүңөр каза бересиңер точно түгөнөт. Ошенткен өрүк зарлыктарымдын жөн эле минтип сүйлөп койбогонуна дагы бир ирет ынандым. Жол бою эски суюлган бактарга катар жаңы тегилген кыркалекей өрүк көчөттөр биз барбыз дегенчилик боюнун кичинелигине, бутактарынын ичкелигине карабай бир жакшына гүлдөп алышып, мага окшоп ары бери өткөндөргө күлүмсүрөй тиктеп турганы жүрөгүмдү толкутту. Булар чын эле 10-15 жылда жаңы өрүк зарларга айланаарын элестетип көөнүм толду. Тоо таянган айлама жакындаганда алыс жолдо чарчаганымды да, шаардан бери өзүм менен кошо алып келаткан көп түйшүктөрүмдү да, анан калса 60 ашкан жашымды да унуттум. Азыр ортактарыма жолугуп, чоң бакта алар менен селкинчек теберимди. Анан күүлөнгөн сайын өрүк эненин гүлдөрүнүн үлбүрөгөн аппак челекчелери башыбызга кардай болуп жаап, ан сайын күлкүбүз бакты жаңыртаарын эстегенде менден бактылуу адам жок эле. Чачтарыбыз ак басып, өзүбүздө эбак өрүктөй гүлдөп алганыбыз менен ишим жок. Жаш балача жүзүм албырып, шоопурга түз эле чоң бак кайдаңыз дедим. Машина тик көчөдөн ылдый бурулганда, алыстан эле бактын кире беришине окшош гүлдүү ак көйнөк, окшош ак жоолук салынган байбичелер кас катар тизилип жол карап отурушканын көрүп алып, сүйүнгөнүмдөн көзүмө жаш тегеренди. Ылайым катарыбыз кемибесин? Кыздар, дедим ичимен кайра-кайра. Арабагыла ортактарым. Чек арада жайгашкан өрүк зарым, мен сени өлкөмдүн кийген сырткы тонундай элестетем. Өлкөмдүн кийген тону өрүк гүлдүү кооз экенин, күндүн нуру өтмө катарына сиңип калган жылуу экенин да билем. Бул тондун табы ушунчалык күчтүү, алыскы борбордо турган мага да, сага да баарыбызга сезилет, баарыбызды жылытат. А мен болсо ушул тонго кадалган үзүлбөгөн топчу экенимди билем. Сиздер белгилүү жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын «Өрүк гүлдөгөндө» эссесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.